Ake, мага жардам берип койгулачы. Мен эжекелерден запы жеген мен өзүмү өлтүрүп алгым келип үйгө келип жүрөгүм сыгылып ар тараптан кысымга алып мени басмырлап атышат, жардам берип койгулачы. Бул аудио кайрылуу Базаркорон районундагы мектептердин биринде окуган окуучу кызга таандык. Ал мектепке жолук салынып барганы үчүн мугалимдерден жеме угуп, басмырлоого кабылган. Мындай басмырлоого туш болгон окуучулардын дагы бири өзүн ачыктоо шарты менен төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Болгону башыбызга ак эле жолук салынып атабыз. Мунун эмнеси жаман десең, деп жакшы эле түшүндүрсөк, бизге кыйкырып, силер бизге кыйкырып атасыңар, силер бизге каяша сүйлөп атасыңар, ким силерди тарбиялап атат, ким силерди бул нерсеге үгүттөп атат. Мен силерди керек болсо прокуратурага чейин алып барып саламын деп ошентип. Базаркорон районунда окуучу кыздар жолук оронуп барган 10дон ашык мектеп бар. Алардын бири Кеңеш айыл аймагындагы номер 11 Мамажан Алыкулов атындагы гимназия мектеби. Аталган мектепте 2000ден ашуун окуучу билим алат. Алардын ичинен 7-8 класста окуган 12 окуучу кыз мектепке жолук менен келет. Мектеп директору жолук менен келген окуучулар мектепке киргизилбей жатат деген маалыматтарды төгүндөп, буларга токтолду. Биз эмне былтыртан баштаганда оронгон. 2 кыз баштаган, бул молдолордун кызы эле. Биз ал менен сүйлөшүп, жашынакай кылып муну кылабыз. Бирок окуп атат. Быйыл, особенно быйылкы жылда, 2021 жылы көбөйүп кетти оронгондор. Анан ар кыл түстө келген, кара, кызыл, көк, ар кыл түстө келген. Биз алар менен сүйлөшкөнбүз. Булар окуп атат. Эртеси күнү ата-энени чакырып, алар менен сүйлөшүп, кандай келиш керек. Биз требование койдук, чтобы бардыгы окуучулар формада келиш керек, единый школьный формада и үстү ак болуш керек деп. Буга чейин интернетке кайрылуу жасаган окуучулар ар кандай кысымга кабылганын айтышып, камерага тартылуудан баш тартышты. Алардын ата-энелери да чуулгандуу видео тасмадан кийин бизге маалымат берүүнү эп көрүшкөн жок. Ал эми райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Собибек Сариев окуучулар мектеп формасын сактоого милдеттүү экенин белгилеп, өкмөттүн мектеп окуучуларынын бирдиктүү формасы боюнча токтомун эске салды. Өкмөттүн атайын 2000 ушул өкмөттүн 2015 жылдагы 15 август 572 токтому бар. Ошонун негизинде, ошол токтомдун негизинде 2011 жылдын 12 сентябрындагы 541 токтому бар. Баягы бир мектептердеги бирдей, мындайча айтканда, жана форма боюнчачы, алар ошол бирдей форма кийүүнү милдеттүү, мына конкретно айтылып турат. Ички тартипти сактоо боюнча жалпы билим берүү уюмунун анын ичинде мектептик кийим талаптарын аткарууга окуучулар милдеттүү экендиги көрсөтүлүп турат да. Анан эми биз өтө эле аларга мындай жанагындай хиджабка уруксат эмес. Бул жерде дагы мен тактап кетишибиз керек. Хиджабка уруксат эмес, а жолукка уруксат. Ал эми интернет желесинде тараган тасманы тартып, окуучулардын укугун коргоп жаткан укук коргоочу Кубанычбек Бакиров окуучулар жолук же башкача айтканда хиджаб менен мектепке барууга толук укуктуу деп эсептейт. Ал буга чейин окуучуларга ак жолук салынып деле, мектепке барууга да тыюу салынып, мектепке жолуктарын чечтирип киргизген учурлар арбын экенин айтат. Карантин бүткөндөн кийин, мектептер ачылгандан кийин 15 декабрда 33 мектеп боюнча жаздык. Президентке, премьер-министрге, генеральный прокуратурага, ГКНБга, акыйкатчыга, ички иштер министрлигине, билим берүү министрлигине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамиле агенттигине, мамлекеттик кадр кызматына 15 мекемеге жаздык да. Эң калыс, эң убагында, эң туура жооп берип аткан, мыйзам чегинде бүт баарын ар тараптуу карап аткан прокуратура органдары. Бизге келген канча кат келсе, мисалы 30-40 кат келсе, ошонун 80-90% прокуратураныкы. Мындай талаш тартыш өлкөнүн бардык эле аймактарындагы мектептерде бир топ жылдардан бери орун алып келет. Анткени өкмөт мектеп окуучуларына бирдиктүү форма бекитип бергени менен анда жолук салып келүүнү чектеген эмес. Белгилей кетсек, Базаркорон районунда 66 мектеп болсо, алардын 10дон ашыгында жолук салып келген окуучулар кездешет. Райондук билим берүү бөлүмүнөн билдиришкендей, алардын баары ак жолук салып, бирдиктүү мектеп формасын сактоо менен мектепке киргизилет. Асел китепканада барды дейт. Кырда жерин жиптап. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.